9 май жеңиш күнүнө карата Ош шаарынын аймагында да бир катар салтанаттуу иш-чаралар белгиленген. Маселен, эртең менен саат 9-да согуш ардагерлери үчүн өчпөс оттун алдында аскердик парад өткөрүлөт. Ал эми шаар тургундары жана коноктору үчүн борбордук аянтта театралдык көрүнүштөр чагылдырылып, концерттик программалар тартууланат. Андан соң Токтогул Сатылганов атындагы сейил багында согуш мезгилин чагылдырылган тамак аштар тартууланат. Эртең мененки саат 9-дан ошол өчпөс оттон башталат. Анан 9:30-да борбордук аянтта театралдык көрүнүш жана концерттер болот. Жана ошондой эле андан соң жалпы Ош шаарынын тургундарын, меймандарын, конокторду, туристтерди ошол Токтогул Сатылганов атындагы паркта ошо жеңиштин башкача айтканда согуш таласындагы каша, ошол кашаны дамын татууга мүмкүнчүлүк болот эртең. Ошол жерде дагы ошондой бир согуш таласындагы бир мезгилдерде чагылдырылган тамак аштар, мөмө жемиштер ошол жерде болот. Бул жылы башка жылдардан айырмаланып, жеңиш майрамында жарандар үчүн өчпөс полк жөө жүрүшү болбойт. Мындай чечимге өлкөдөгү жана Борбор Азиядагы ыкчам кырдаалды талдап чыккандан кийин кабыл алганын Ички иштер министрлигинен билдиришкен. Коюлуп жаткан бул чектөө өчпөс полкко гана тиешелүү болуп, жеңиш күнүнө карата башка бардык иш-чаралар пландангандай өткөрүлөт. Майрамга карата жарандардын коопсуздугун 500гө жакын милиция кызматкерлери көзөмөлдөйт. Жол кайгыл кызматы да күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Ош шаардык милициясы кала тургундарын коопсуздук чараларына түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо боюнча милициянын кайгыл кызматы алдын ала кайсы жерлерде массалык иш-чаралар боло тургандыгы тууралуу маалыматтарды алышкан. Убактылуу эгерде жол тыгындарын болтуруу максатында айрым жерлерде, айрым көчөлөрдү жаба турган болсок, бизде жарандар, эң биринчи кезекте айдоочулар туура түшүнүп, туура кабыл алыш керек. Ушул көрүлүп жаткан иш-чаралардын бардыгы эле ушул биздин жарандарыбыздын, Ош шаарынын жашоочуларынын жана келген коноктордун коопсуздугу үчүн аткарылат. Дүйнөнүн 15 мамлекетинде белгиленген жеңиш майрамынын быйыл канча жылдыгы белгиленет деген суроо менен шаар тургундарына жана конокторуна суроо салып көрдүк. Билбейт. Эртеңки жеңиш күнүнүн майрамына барасызбы, мэрияга? Ооба. Майрамдайсызбы? Жалпы элибиздин майрамын тең бөлүшүп байрамдайбыз. Эртеңки майрамга Аталарыбыздын жеңиши, бул ата мекендик согуш 76 болуп калдыбы? 79. Ай, Эртеңки майрамга карата сиздин каалоо тилегиңиз? Ушул элибиз, мамлекетибиз тынч болсун. Şu atalarımızın şu жеңишini бактайлы, жаш муундар силер тарыхты үйрөнгүлө, билгиле. Жеңиш күнү ооба. Билбейт экен. Анан 9 майга карата сиздин каалоо тилегиңиз болсун. Элге тынччылык, жакшылык, ушундай майрамдар ар дайым боло берсин. Элибизде журтубуз тынч болсо болду ошол эле. Кудай кааласа эртең 9 майдын 76-жылды белгиленет. Бардыгыңыздарды 9 майыңыздар менен куттуктайм. Жалпы элибиз эсен болсун, заманыбыз тынч болсун, жаштарга ыйман берсин. Ошол майрамыбыздар менен. Белгилей кетсек, 9 май улуу жеңиш күнүнө быйыл 79 жыл болду. Бул күнү өлкө боюнча эс алуу күнү деп жарыяланган. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.